Kırgızistan'da Japadan Çalgız, el işenimsine, el yolun, buyursa Kırgız'ın geleceğin olmay turgan, hiç kimde korkmadan, kaymanmadan, erkirip, dizelegen, hakikat için, akırla çeyin güreşken, özümüzdürдің oğlumuzlar, Kırgız'ın azamatı, Sadır Nurgaşevich Japarov, aldığınızlarda. Şununda caş olsun bilgin. Karabay'ın hizmattan başlap memleketlik başlığına çeyin çolması ötükün. Son hukuk korumu organlarının adiletsizliğinin koğuntuğun çok neresinden ötkürgün. Parla gökmegen, çökte çökmegen. Hakikat için akırına çeyin güreşkün. İşenimdi, takşalgın. En negizgisi tajribalı, Kırgızistan'ın geleceğin jarkınca tasir uyturgan Kırgız Respublikasının prezidentine talapkir Sadır Nurgaşevich Japarovga qo'lboshlar olgan. Sadır Nurgaşevich'tin qo'lboshlar bormikan? Sadır! 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 Anlayasa tuğanlar, dağı da olsa kaptırak alkışlar menen, qo'ldo'chilarının qo'ldo'si menen, Sadır Nurgaşevich Japarov aldığınızlara geri oturat. Qo'l çallar! Sadır! 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 Sadır Nurgaşevich Japarov'dun komandası özünüzler bilesizler. Kaymanap, oligarklar emas, siyasi güçler emas. Anın artında turgan qo'ldagan Kırgız eli. Kırgız Respublikasının prezidentligine talapkir Sadır Nurgaşevich Japarov. Kırgızstan'ın jarkın geleceğin kamsız kılу. Barыбыз üçün биздин мамлекеттин жана элибиздин тагдыры баарынан кымбат болууга тийиш. Эң маанилүүсү өлкөбүздөгү тынчтык, элдин билимдиги жана коомубуздагы коопсуздук. Sadır Japarov, gelecekke kızmat бүгүндөн башталат. Kırgız Respublikasının mamleketlik gimni жаңырсын.
Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Садыр Нуркожоевич Жапаровго берилет. Эки миң жылдан ашуун тарыхты кучагына каткан бай мурастары бар ардактуу өзгөн эли арыбаңыздар. Достукту, ынтымакты ыйык санаган касиеттүү өзгөн жергесиндеги кадырман аталар, апалар, келечекке үмүт берген жигердүү жаштар. Байыркы өзгөн шаарына келген сайын эзелки тарых эске түшөт. Бизге чейин миңдеген жылдар мурда Фергана өрөөнүнөн Кашкарга сапар алган жүздөгөн кербендерди, андан бери карай 12-чи кылымда Караханиттердин борборуна айланган Ордо шаарды элестетем. Мына дал ушул жерлерде канчалаган окуялар өттү экен. Анын бардыгы бүгүн тарых болуп калды. Ушундай тарыхый жерде эмгек менен күн кечирген көп улуттуу өзгөн жергесиндеги агайын журтум, сиздер менен жолугушуп атканыма бүгүн абдан кубанычтамын. Байка аласызбы? Тарых өткөнгө сереп салганга, өтмүштөн сабак алып, келечекке туура кадам таштаганга үйрөтөт эмеспи? Эгемендик алгандан бери өлкөбүздүн башынан өткөн 30 жылдык тарых да биз үчүн абдан маанилүү. Ошол 30 жыл аралыгында жетишкендиктерден тышкары кемчиликтерден, өлкөдө орун алган саясий окуялардан биз да чоң сабак алышыбыз керек. Мурунку катачылыктарды эзели кайталабаганга аракет жасап, эгемендик туусун бийик кармайлы. Берекеси төгүлгөн өзгөн жергесиндеги ардактуу элим, сиздердин үмүттү, ишеничти актоого колдон келген бар мүмкүнчүлүгүмдү жумшаймын. Эми көп улуттуу байыркы өзгөндүн жана Каракулжа районунун айрым көйгөйлөрүнө кыскача токтоло кетсем. Сиздер жакшы билгендей, республикалык маанидеги Бишкек Ош жолу өзгөн шаарын кесип өткөндүктөн калаанын борборунда автотыгын маселеси чоң көйгөйдү жаратууда. Муну баарыбыз билебиз. Бул трасса менен өзгөн шаарынын борбору аркылуу күн сайын 35 миңге жакын автоунаа өтөт. Бул жүргүнчүлөр шаардын жашоочулары жана коноктор үчүн ыңгайсыздыктарды пайда кылууда. Ошондуктан өзгөн шаарында айланма жолду курсак деген максатыбыз бар. Ошондо Ошко жана Бишкекке каттаган жүк ташуучу жана транзиттик автоунаалар шаарда айланып өтүп калат. Жолдун курулушу менен кошо Кара Дарыяга тосмо дамба курулат. Төмөнкү өзгөндөгү 30 миңге жакын жарандар өзгөн райондук балык чарбасынын көлмөлөрү жазгы суу ташкын коркунучунан сакталат. Ошондой эле кошумча 1000 гектардан ашык жер аянты сугат суу менен камсыз болот экен. Транспорт жана жолдор министрлиги айланма жолду куруунун варианттарын иштеп чыккан. Кудай буюрса, экономикабызды көтөрүүгө аракет жасасак, бул маселе да чечилип калат. Келечекте буюрса, өзгөн туризмдин очогу болот. Кара Шоро мамлекеттик паркы да райондун аймагындагы негизги туристтик объектилердин бири. Бирок Кара Шоро мамлекеттик паркына кетүүчү жолдордун абалы начар. Инфраструктура өнүккөн эмес, электр жарыгы жок. Буларды ишке ашырсак, Кара Шоро паркына туристтердин келиши көбөйтөт. Келишин туристтердин. Парктын аймагында кичи ГЭС курсак деген ниетибиз бар. Пландап жатабыз. Бул ишти каржылоону республикалык бюджетке киргизүү үчүн болгон күчүбүздү жумшайбыз. Караташ, Куршап, Чаңгет өзгөн жолунун абалы да жакшы эмес. Эми Каракулжа району боюнча айта турган болсок, Биймырза айылдарынын ичүүчү таза суу менен камсыз кылган түтүктөрдү алмаштырып, реконструкциялоо зарыл. Каракулжа районундагы айрым айылдарда жаңы мектептерди куруу жана оңдоп түзөө иштери турат. Буларды Кудай буйрса ишке ашырабыз.
Халыкты медициналык тейлөөдө да проблемалар көп. Өзгөн жана Каракулжа райондук ооруканаларын тез жардам унаалары менен камсыз кылуу планыбызда бар. Азыркы кырдаалга байланыштуу айылдык саламаттык сактоо мекемелеринде тез жардам автомашиналарынын жетишсиздиги өтө көп көйгөйлөрдү жаратууда. Кудай буйрса жакын арада бул маселени чечип беребиз. Бул маселени саламаттык сактоо министри аркылуу чечүү жолдорун караштырып, баарын тактап койгонбуз. Урматтуу калайык калк, эртеңкинин ээлери болгон жаштар, Кудай буйруп, сиздердин колдооңуздар менен алдыдагы президенттик шайлоодо ийгиликке жетишсек, биринчи кезекте элдин рызкысына суук колдорун салган ууруларга каршы күрөштү аягына чыгарабыз. Өз ишин мыкты билген мекенчил, колу таза инсандар жооптуу кызматтарга келишет. Кыйын күндөрдө баардык тоскоолдуктарга моюн бербей, ак жана таза иштеп, өлкөнү калыс башкарууга дем күч бер деп жараткандан суранам. Жалпы элибизге жараткан тынчтыкты, береке менен молчулукту, ынтымактуу берсин. Урматтуу өзгөндүк бир туугандар, алдыда тарыхый бурулуштун кезегин күтүп турабыз. Ошол тарыхый бурулушта мындан ары бир топтун же болбосо бир гана кишинин кызыкчылыгы үчүн иштеген башкаруу системаны сындырып, эл үчүн, мамлекет үчүн, жаштардын келечеги үчүн бир кылымдап бузулбай турган башкаруу системасын түзүү алдында турабыз. Ошону ишке ашыруунун алдында мен сиздерге, өзгөндүк туугандарга, батаңыздарды алайын, колдооңуздарды табайын деп келип олтурамын. Алдыда кандай иштер турганын мен кыскача айта кетейин. Кудай буйрса жакында президенттик шайлоо менен бирге референдум өтөт. Ал жерден сиздер президенттик башкарууну жактырасызбы же парламенттик башкарууну деген эки суроо турат. Албетте бирөөнү тандап аласыздар. Ошого жараша баш мыйзам даярдалып бүтүп, февралдын болжол менен февралдын аягында кайрадан референдум болот. Кайдыгер карабастан, мен барбасам деле референдум өтөт, же болбосо биз барбасак деле шайлоо бүтөт деп жатып албастан, ар бир жаран активдүү катышып беришиңиздер керек. Кайдыгер карасак, анда мамлекетибизди жоготуп алабыз. Мына 30 жылдан бери көпчүлүктүн кайдыгерлик карагандыгынан кесепетинен мына бүгүнкү күнгө чейин саясий реформалар, экономикалык реформалар болбой келген. Мына кечээ 5 октябрда бардык элдер чыгып, бардыгын өз ордуна койгондон кийин анан мына ушундай реформалар башталып отурат. Ошондуктан ар бириңиздер активдүү катышып беришиңиздерди суранабыз. Андан кийин жаңы конституция алынгандан кийин жаңы мыйзамдар кабыл алынат, конституцияга ылайык. Ал мыйзамдар кабыл алынгандан кийин Кудай буйрса парламенттик шайлоо ошо 1-июнга чейин, ушу май айларында ушу 1-июнга чейин деп белгилегенбиз. Мыйзам менен бардык саясий окуялар бүтүш керек деп. Кудай буйрса май айларында парламенттик шайлоо болот. Ага дагы активдүү катышып беришиңиздерди суранат элемин. Саясий процесстерди бүткөндөн кийин саясатты токтотуп, только экономика менен гана шугулданалы деген биздин тилегибиз бар. 30 жылдан бери ушу саясий процесстерди ушу бир гана топтун кызыкчылыгы үчүн жүргүзүп келген үчүн биз экономикабызды көтөрө албадык. Эми Кудай буйрса ушу 30 жыл чыдадыңар, 1,5-2 жыл белди бекем бууп чыдап койсоңор, экономикабызды да көтөргөнгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Эми суроо жооп болсун, суроо жооп көтөрүлүк. Садыр Байке, мен Каракулжа айылынын тургуну Касымова Венерамын. Жеке ишкерлерди салык кызматы тарабынан мыйзамсыз текшерүүлөрдү токтотуп, ишкерлерди колдоо иретинде арзан пайыз менен кредит берүүңүздү суранабыз. Чалма айылынын тургуну Султанбеков Сабыр дейт. Биз 5 октябрдан баштап эле ушул
салык кызматына, бажы, жанагы ички иштер министрлигине, каржы полицияларына баарына эле айтып атабыз, жеке ишкерлерди, бизнесмендерге тийбегиле. Алар экономиканын мотору. Ошондуктан булар иштеп турсун деп ошол башаламандык башталган күндөн баштап биз 2-3 күндүн ичинде баягы тартипти орноттук го. Кудайга тобо дейли, 2010 жылгыдай талаптоочулук болгон жок. Талкалап өрттөөлөр болгон жок. Бир дагы чиновниктин чекесине барып чертип же үйүн тоногон окуя болгон жок. Банктардан акча чыгарылып кеткен жок. Ошол эле күндөн баштап биз буйрук бергенбиз, текшерүүлөрдү азайткыла деп. Бирок адам баласы бар жерде баары бир боло берет экен, майда чүйдө ушундайлар болуп атат көрүнүштөр. Бирок булардын баарын токтотобуз. Ал эми арзан пайыз менен кредит берүүнү болсо биз Кудай буйруп шайланып келип калсак, өкмөттү чогултуп, мүчөлөрүн, каржы министрлигин жана башка экономика министрлерин, банктарды чогултуп анан кийин кеңешип көрөбүз. Каракулжа кеңеш жолун оңдоо түздөө иштерин жасап беришиңизди суранабыз. Бул элдин талабы. Каракулжа районунун 1-май айылынын тургуну Эргешев Нурпазы. Муну дагы кийин өкмөт менен кеңешебиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Өзгөн шаарынын тургунумун, Насиров Абдулфаттах болом. Өзгөн шаарында турак жай куруу үчүн жердин жетишсиздиги бар. 15 миңден ашык адам жергиликтүү бийликке арыз таштаган. Көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн кайракы жерлерди трансформациялоо зарыл экен, тапшырма берип койсоңуз. Биз трансформацияны мурда өкмөт өз колуна алып алган. Оңой менен 10 жылдап, 15 жылдап трансформация маселеси чечилбей келген. Анткени бизде жогору жакта бюрократия экен. Бүт бардык министрлерден өтүш керек экен, анан кийин парламенттен өтүш керек экен, анан барып туруп анан премьер-министр кол коюш керек экен. Мына 3 жылдап басылып жаткан кагаздарды алып кол коюп берип трансформация кылып бердик. Мына Баткен областы боюнча ошо чүйдүн бир топ жерлерин эми мындан ары ушу жергиликтүү бийликке беребиз. Ошондо дагы бай өзүм билемдик кылып сугат жерлерди, пайдалана турган жерлердин баарын трансформация кылып жибербей, айылдык кеңештердин депутаты менен, аксакалдар, көксакалдар менен кеңешип туруп, трансформация кылып, бул маселеңиздерди жергиликтүү бийликтегилер чечет мындан ары. Биз ошолорго баардык укуктарды беребиз. Каракулжа районунун тургундарынан суроолор. Саламатсызбы Садыр мырза, мен Токтобай Төрөгелдиев, Каракулжа районунун Ылайтала айылынын тургуну болом. Мырзаке, Каракулжа, Алайкуу айылдарынын негизги жолдорун асфальт төшөп, өз көзөмөлүңүзгө алып бүтүрүп беришиңизди суранабыз. Бул боюнча дагы кийин кеңешме өткөрөбүз. Ассаламу алейкум Садыр Жаппаров. Айтайын деген маселем Өзгөн районундагы Караташ, Куршап, Чаңгет Өзгөн жолунун начарлыгы. Жыл сайын эптеп ремонт иштери жүрөт, бирок кайра эле баштапкы абалга келип калат. Капиталдык ремонт кылбаса, жамаачылап койгондон пайда чыкпайт экен. Ушуну бир карап бериң. Чодуйп Түгөлбай Өзгөн району Шер Алайлы. Буга чейин бардык жолдор деле. Бул эле жолдор эмес. Бүткүл ушу республика боюнча эл аралык жолдор салынды. Салынган акчанын жарымы жолго салынат, берилген бөлүнгөн акчанын баары. Баягы долбоорго кирген акчанын. А жарымын болсо жеп койгон фактылар абдан көп муну. Бул боюнча Кудай буйрса президенттик шайлоодон кийин текшерүүлөрдү жүргүзөбүз, комиссия түзөбүз, баарын карап чыгабыз. Бизде салынган жолдор 3 жылдан кийин кайра аңтарылып калып атканын көрүп атабыз. Өнүккөн өлкөлөрдө 30 жыл гарантиясы менен салат, былк этпей турат. Бизде деле илгери союз кезде салган жолдор бүгүнкү күнгө чейин мына сакталып турбайбы? Начар болсо деле. Азыр болсо жана тендер деген бир балекетти ойлоп таап алышкан, мыйзамга киргизип туруп. Ошол тендерден утуп алды деп туруп, анан кийин 10%-ин утканга жардам берген чиновник алат. Андан кийин жол салып баштаганда ошо жол салгычтар андан экономить этип жолдун баягы материалдарынан 10-15%-ин ал жейт. Андан кийин ошол жолду келип кабыл алып атканда ошо кабыл алуучу комиссия дагы 10%-ин жейт да. Анан ошол жолдун эмне рызкысы калат анан. Мына ошентип 3 жыл 4 жылдан кийин аңтарылып аткан жолдорубуз ошонун кесепетинен болуп атат. Мындан ары муну биз катуу көзөмөлгө алабыз. Колдон келишинче мамлекет бай илгерки өзүбүздөгүдөй эле жолдордун баарын өзүбүз салганга аракет кылабыз. Өзүбүздүн граждандар менен, жарандар менен, өзүбүздүн техникалар менен, өзүбүздүн мекемелер менен салганга жетишебиз. Кудай буйрса ага убакыт керек. Жыл сайын Кара Дарыя, Зергер, Жазы жана Куршап дарыялары жакын жайгашкан айылдарга коркунуч жаратат.
Ушул маселени кантип чечсек болот? Кырсыктын алдын албасак, чыгымы 2 эсе көп болот. Ушуну бир эсиңизге алып жүрүңүзчү. Мамат Саков Рахманбет, Өзгөн району Кызыл Чарба айылынын жашоочусу. Туура алдын албаса 2 эмес, 3 эсе, 4 эсе чыгымдар көп болот. Муну бай МЧС менен жасай турган иш экен. Муну дагы кеңешмеде карайбыз. Өзгөн районунун тургундарынын суроолору. Ассаламу алейкум, Садыр Нуркожоевич. Өзгөн шаарына айланып өтө турган жол салуу өтө зарыл. Муну айттым. Качан карабат тыгын болуп күндүзү жүрүүгө мүмкүн эмес. Ушул жолду курууга жардам берсеңиз жакшы болмок. Жол салган Кудайга жаккан иш. Өзгөн району Жээренчи айылынын тургуну Абдырайым Сөнбай. Муну Кудай буйрса иш планга киргизебиз. Садыр мырза, тарыхый жер Өзгөнгө куш келипсиз. Мен Өзгөн районуна караштуу 15 жаш айылынын тургуну болом. Атым Байназаров Жумакадыр. Бу биздеги Карашоро паркы туристтин жайлардын бири. Бирок туристтердин көбүрөөк келиши үчүн шарт жок. Негизгиси Мырзаке Карашоро жол маселеси. Узундугу 69 чакырымда экен. Ошол маселени чечип берсеңиздер, ошого корогон акчаны туризмден эле тапмакпыз дейт. Туура, бул боюнча дагы айттым. Садыр Нуркожоевич, Кеңеш айылындагы эң негизги көйгөйлөр бул бала бакча. Ошого жардам беришиңизди суранабыз. Кеңеш айылынын тургуну Парпиев Темирбек. Бала бакча, мектеп, ооруканалар боюнча инвесторлор келген. Мына азыр эле жолдо келатып, мен руководитель аппаратка жибердим. Мен азыр эч ким эмесмин да, мен кандидатмын. Маган чыгышкан экен, мен ушу руководитель аппаратка жөнөттүм. 48 бала бакча, 48 мектеп, 48 больница куруп берели деп келишти. Аларды ошогон жибердим. Ошол тизмеге киргизгенге аракет кылабыз буюрса. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Каракулжа районунун тургунумун. Атым Аким уулу Асан. Каракулжа районунун 1-май айылындагы 1-май айыл өкмөтүнүн эң негизги маселелердин бири бул Көкжар көпүрөсү. Жалпы баасы 11 миллион сомго 218-жылдын жай айларында курулуп, кышка жетпей урап түшүп калды. Ошол көпүрөнү курган компанияны мыйзам чегинде жоопко тартып, көпүрөнү өз калыбына келтирип беришиңизди суранабыз. Макул, муну текшерүүгө алабыз. Өзүнчө неме кылып койгула. Папканын 1-бетине коюп койгула. Кымбаттуу Садыр Нуркожоевич, биздин Каракулжа району эң тоолуу жана шарты катаал райондордун бири. Районду 12 айыл камтыйт. Дээрлик бардык айылдарыбыз дотацияда турат. Миграция агымы күндөн күнгө күчөп, айылда кары картаңдар эле калды. Биздин демилгелүү топ иштеп чыккан. Мырзаке Каракулжа Алайкуу жолун деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте жайгашкан Сөөк ашуусу аркылуу Бишкек Торукарт автожолуна туташтыруу долбоорун колдоп берүүңүздү суранабыз. Бул да өтө чоң иш. Муну да ошол Кудай буйруп шайланып келип калсак, кеңешмеде карап, ал акыбалыбызга жараша чечебиз. Болдубу? Же дагы барбы? Азыр жазгандарбы? Өзгөн районунун Жалпакташ өкмөтүнүн тургуну Бекташева Үмүт. Менин 1,5 гектар үлүш жеримди айыл өкмөт Миралиев Кутман өз кызыкчылыгына иштетип, мага мени эгедар кылбай жатат деп. Бекташева Үмүт Жалпакташ дейт. Эмне үчүн сиздин үлүш жериңизди айыл өкмөт алып алыш керек экен? Кызыл китебиңиз бар беле? Барбы ушул айым? Бекташева Үмүт айым барбы? Келиңиз. Кана кол чаап коелу туугандар. Бекташева Үмүт, келиңиз. Мына Садыр Нуркожоевич өзү сизди чакырып атат. Микрофонду бериңиз, микрофон берип койгула балдар. Келиңиз. Берип коюңуз. Саламатсыздар. Только чындыкты айтыңыз. Кызыл китебиңиз барбы? Өзүңүзгө тийгенби 1,5 гектар жери? Өзүңүздүкү? Же көк китеппи? Же кандай? Урматтуу Өзгөн шаарынын тургундары, хош келипсиздер. Мен ушул Садыр Нуркожоевди абдан күттүм эле. Мен мына 5 айдан бери мен Жалпакташ айыл өкмөтүнөн Арал деген айылда ошо жерде туулуп өскөмүн. Менин апам айылдап келип, мен тайнемдин үйүндө мен апам өлүп калган экен. Мен ошол апам жалгыз болгондугу үчүн эжем экөөбүздү ошол жерде карап, мен ошол жерден турмушка чыкканмын. Себеби дегенде азыр ушул тайнемдин карабагында жүргөмүн. Мен эми ташым бар, жерим бар деп турмушка чыкпай жүрө беришим керекпи? Азыр сен Кара Суу районго кетип калдың деп
ушул тайнеме берилген Айдар Алиева Бүйкандын жер үлүшүн 3 жанга берилген жер деген жер үлүшүн мен 5 айдан бeri жүгүрөм. Садыр Жапаров, сизге абдан кайрылам. Мен мурунку болуп өткөн акимге 5 жолу кирдим. 5 жолу кирсем менин сөзүмдү эч Siz emeğe cevap verseniz, Kızıl Kitap kimden atıyor? Kızıl Kitap Aydar Aliyeва Buykan degenden atında. Kiminiz bu olsun? Bir tuğan ecemden 48 yaşında 2016 yılı ötüp ketken. Oşonduktan baylanıştı. Uşul kızıl neme küölük жоголуп ketken. Ve hazır bırak pervişli dokumentten geçe ben 90'ga 80'ge çıkan çaldardı alıp geldim. Aksakaldardı alıp gelip uşular buna kitapta bar dese de meni hiç kimisi kabul almaydı. Men 5 aydan beri жүгүрүп жүрөm. Азыркы ушу болуп жаткан Мамажунус Руслан деген балага мен ыраазычылыгымды билдирем. Ушул аким менин иштеримди ушунун чечип бер десе, ушу Эралиев Кутман Арзиевич деген бала экөөбүз бир мектепте окуган. Түшүнүктүү. Сиздики мындай да. Мени вообще мени Эми мындай кылыңыз, түшүнүктүү. Буну можадан телефонун алып калган кийин неме кылып бериңиз микрофонду, болду түшүнүктүү. Кийин муну териштиребиз. Телефонуңузду берип коюңуз, таштап коюңуз буяка. Телефон жазыңыз. Сиздики спорный экен да. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, сизге ден соолук, узун өмүр. Сиздин ата энеңиз, балаңыз өлгөн жок. Сизди колдогон ата энелер, жаштар келди. Сиздин артыңызда жаштар турат. Сизди колдойбуз. Рахмат. Сизге суроо. Ушул жылы жаңы бакчалар, бала бакчалар салынабы? Кудай буйрса салынат. Ассаламу алейкум. Садыр Жапаров, Нуркожоевич, сизди урматтоо менен Каракулжа районунун Т. Калмаматов атындагы Жаңы Талап орто мектебинин мугалимдер жамааты сизди колдойбуз. Мен дене тарбия мугалими Пусуров. Орунбай, сизге менден бир суроо. Эгер сиз шайланып буйруп насип кылса, сиз мугалимдердин пенсия маселесине карап койсоңуз жакшы болор эле. Себеби өмүр бою эмгектенип 3000 сомго пенсия алышат экен. Сизди урматтоо менен Кулматов мектеби 18 декабрь 2020 жыл. Рахмат сиздерге. Эми мугалимдер десе ойлоп жүрбөңүздөр дагы. Бул жөн эле мына атруки жазып мага берген суроо экен, колдоо суроосу. Биз мындан ары шайлоолорду мугалимдерди, врачтарды, айыл өкмөт акимдерди кыйнабай таза өткөрүшүбүз керек. Эч кандай административдик ресурстар колдонбош керек. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Мына эртең менен азыр мага кабар беришти. Адахан Кимсанбаевич айткан экен кече кайрылып, мени көлгө барсам ушундай административный ресурс колдонуп анан киргизбей ушундай кылды деп. Жок, андай эмес. Мен бардык жактарга айтып атам. Ким болбосун кандидат, кайсы кандидат болбосун, кучак жайып тозуп алгыла, программасын уккыла, татынакай узаткыла. Анан кийин көкүрөңөр менен программасына жараша, берген убадаларына жараша көкүрөңөр менен добушуңарды бергиле деп айтып атам. Премьер-министрликте өткөрүп кетип берип атканда распоряжение чыккан, шайлоо боюнча ошо штаб түзүлүп, штабтын башчысына вице-премьер коюлган. Ошол жерде айтканбыз. Мындан ары ким сатып алса добушту, сатып аткан шайлоочуну кошуп туруп камагыла деп. Кече жакында мынакей баш прокурор дагы кеңешме өткөрдү, координациялык кеңеш. Ошол жерде дагы айтты. Мейли Ташиевчи болобу, Жапаровчу болобу, Мадумаровчу болобу камагыла четинен сатып алып аткандарды, шайлоо эрежесин бузгандарды дагы деп. Мындан ары шайлоолорду таза өткөзөбүз. 2010 жылдын 10 январда муну иш жүзүндө көрөсүздөр. Мына бүгүн бир дагы айыл өкмөттү, бир дагы мэр акимдерди, мугалим, врачтарды мына араңыздарда отурса керек. Мурдакыдай сен 5 киши алып кел, 10 киши алып кел, мынча добуш алып бересиң, тигинче добуш алып бересиң деген болуп атабы бүгүн? Жок. Мына бул иштерге мажбурлап алып келген жокпу сиздерди? Жок. Мындан ары болбойт. Мына 30 жылда 3 жолу революция жасадык. Ошо үчөө тең шайлоолордун кесепетинен келип чыкты. Мындан кийин өтөбүзбү, өтпөйбү бийликтегилер таза өткөрүш керек. Ошого сиздер дагы, эл журт дагы көнүшүңүздөр керек. Мына өткөндөгү жана 4 октябрдагы өткөн шайлоо только сатып алуу менен өттү да. Эл дагы эл экен, же баягы жакырчылыктын кесепетиненби акча алып туруп шайлап экен. Мына аны бийлик көзөмөлдөш керек да, бийлик башында тургандар көзөмөлдөш керек. Ошентип бара-бара тартипке салсак болот. Адам баласы бар жерде бардыгын тартипке салып оңдосок болот. Мындан ары андай болбойт. Андай болсо
1-2-3. Андай болса, рахмат Садыр Нуркожоевич. Урматтуу туугандар, адатка айланткандай эле Садыр Нуркожоевич өз ушундай талап койгон, эл менен дагы түз сүйлөшкөнү шарт жаратып бергиле депчи. Анан туугандар, бүгүнгө чейин ар жерлерде жүрөбүз туугандар, өздөрүнүн жакшы бир маданияттуулугу менен тартипти сактап жакшынакай суроолорун берип жатат. Бүгүн дагы туугандар ушуну суранып кетет элем. Эч кандай жанагындай ызычуусуз мына колдон келишинче микрофонду жеткиргени аракет кылабыз. Болгону туугандар тартипти, эрежени сактап берсеңиздер гана болду туугандар. Анда байкем жүрүңүз. Биргеликте туугандар барбы? Ben tiyakasıya pata veriyorum da ya. Söyleyenden söylüyor. Tüylerden gidiyor. Pata olmaz da. Rahmat. Gelipler, aksakal. Sadır Nurkojayevich. Men Özgön rayonunun Ardagerleri Kengesinin төрағасы Ergesip Kanıbek. Men sizge kagazdı bergemin. Al hazır siz okuyanların içinden çıkpay kaldı. Oşal yerde podrobno yazılgan. Okup durup anan bir çeşimge gelip verseniz. Sizge mına el kıdırıp çıktınız. Özgön Karakulca eli Kuda kalasa men işlenip duram. Sizde bir doğuştan şaylaydı. No, içinde anca mınca başkalarındaki rektoratları boluşu mümkün. Men 100% de aytalıbayımın. No, köpçülük doğuş menen sizde şaylayımız. İlayim işinizge iyilik. Alban iyilikleri de jarata veriniz. Men sizden soran arım. Uşu aytılgan söz menen işinizde aykalıştırıp gelseniz yakşı olmak. Sizge oğumat, açık yol, ilahim Allah Teala oldu. Sizde peşenenizge prezident de yazıp keteversin. Rahmat. Rahmat. Kimderdin suroolor okulbay kalgan bolsa kap etpеңиздер, antkeni har bir rayondun suroolorun öz-özünçe papka kılıp tirketip atam. Anan bargandan keyin Bişkekten baарын yirge birgep turup ошол суроолорго жооп беребиz. Talaptar bolsa alardı, mümkünçülüğümüz jetse atkarabız. Andan hiç kap etpеңиздер. Olursa vardım arka. Sadır. İşte kıldım. Çegenlerdi karız töletkin. El biz Kırgızistan'da kötüne özüyüz. Çegenler kusturup karız töletkin. Biz elde, el özüyüz. Kırgızistan'da güldet olan sen diye koşulur. Bol döşen ben söyledim. Makul, rahmat. Rahmat tuğanlar. Söyletemiz. Bunu durumuzlar. Tartip saktaylı veriniz, geliniz. Assalamu aleyküm. Sadrinim. Assalamu aleyküm. Yemi senin birinci kumtördük izildep çıkkanından başlap biz göy şu senin nemende. Yemi sen prezident bolup kalasın, kuda kalasa, işenemiz. Yemi bizden göy eldin köpçülükü jaksa gerek. Mana 95. yıldan berki baldarımızga yer yok. Mana demede her bir rayonda aylökböttörde şu fondun yeri var. Yemi oşonu bir şu baldarga nevrelerge bir bölüp bere turgan kılıp nemeğinin hazır ayıldaki baldar kızlarımız Rusya ve Kazakistan'da jüröt. Duvarnik bolup. Eğer ayak bolbosa mana ayılda iş yok. Bekerçi olup jürüşöt baldar. Yemi eldin göy bu birile menik emez. Alan aylık böttörde
rayonlarda yer tuğra bölüngen emez. Gevrinde getirilen yerler var. Fondun yerini alganlar var. Uşunu dağı ten bunday karap durup karapayım elderge bölüp bunday berse degen koyunuz uşun. Alan mana özgün hoş Bişkek yolunu özünüzden aytıp koydunuz. Anı biletiniz, havarınız aytayın dediğine. Sizni koldayız ona. Dağı mana ben İrisu Özgün'ün İrisu ayından Kırgızistan'dan bolam. 12 yıldan beri bizden Kırgızistan ayında 250-300 tütünge su gelmeydi ona. Bir su gelmeydi. Göçüp ketken yerimizde alıp ketken oşağa bir buna göz karasınızda karap bir cönet koysanız özünüz. Baş göz bolup. Makul. Rahmat tuşu. Makul. Toğanдар, men ortoga dagı geleyim, bir jerde tura berbeyin. Anan gelmeңиздер mikrofon жанында, biz barabız. Kana gelin. Hurmatlı Turdu Hoca, sizden şunda prezidentlikке atlanıp, elдің қамын көріп, el için işlep berettiğinizge çok rahmat. Sizden görgön azaplarınızdı, korktuklarınızdı, bardık teleden, radyodan, uğup atağız. Siz bilen bir deyle çürgönday adamız bizler. Biz Karagılca rayonu üçün sizin prezident olup, жақсы şaylanıp kalsanız, Karagılca rayonunun tar nasosu degen nasos var. Bizden oşadı 2-3 ayın hükümetinde jete turgan kanal kurabız, latok kurabız dep ilgeri kurulgan. Oşo latoktu bir adam tendirge utup alıp, janakı siz aytkандай kılıp, biliş tanış menen uşuğa çeyin bir dagı latok oңдолгон жок, tar nasos oңдолгон жok. 5 yıl oldu. Janakı baştaki bizden deputat Asilbek ana Jeenbekov gelip uşu kurat tendirge su çıgat dep kettiler. Uşu 5 yıldan beri kütөбүз, uşu su çıkpay atat. Nasosumuz işlemey atat. Uşunu bir gözemel kalıp verişinizde surayız. Emre sizge Ağjol жақсы prezident bolup verirsiniz. Elden surayız. Karagılca elinden, Balbı elden surayız. Makul aksakal. Rahmat ağa. Buyursa 10 gündün içinde dalay jumuştарды бүтүrdü. Şaylanıp kalsa buyursa jumuştарды toluğu menen siz aytkандай iş yüzüne aşat degen işeniştebiz. Geliңiz aksakal. Hurmatlı Sadır Nurkocaevich, ben İrisu'dan geldim. Familiyam Rayımjanov, atım Adılbek. Meni sizge koya turgan bir ile meselem var. 5-4 prezident gelip kançalagan reformaları жүрgüzdü. Oşulardan ayağından maylap çıkan çok. Bir geri kalıp kaldı reformadan. Bu bizde Kırgızistan'da aksu sistemasını bir kalıpka geltiriş gerek. Sebebi bütkül dünyalık fondun klasifikasiyası boyunca bizde başkarılıcı rejimge girip alganбыз. Bayağı Kırgızistan jagından baştalganda. Emi hazır oşonun esebinden elge verilgen kreditlik payızlar 23%'dan ortaçası. Mikro kreditli bergenlerin 30%'dan ortaçası var. Oşonun barın kalıpka keltirmesek eldin barı jakırçılıkka barıp atar. Şu jagdayda bir siz göngülge alıp, eğer de şu mesele boyunca bir çakırsanız, men atayın aldığınızga barayın, atayın adamlar barmın düşüngen, usul boyunca barsak aytalı. Ahırında aldığınızga koygan mesele köp eken. Özünüz aytıp atasız. Ilayim tileğimizge jetiniz. Eldin barı sizni koldoydu. Eğer de siz bugün bizge gelmeseniz dile el şahane vermekmiz. İşiniz başarılı olsun. El için işe beriniz. Rahmat. Toğanda tartip sakta bergenizde rahmat. Tartip ele saktanıp dursa bere verem sekin-sekinden. Urmatlı elim jurtum, men prezidentimiz üçün siyasi kurga elek inelerden atıdan özümdün жазgan kolomdu okup bereyin. Elin seni kucak jayıp kütüp durat sadırım. El içinde büyük barkın, büyük senin kadırın. Ak iyilep, bırak sınbayt degen sözler çın tura. Başın iyip,
muңaybastан жеңip чыктың батырым. Kança жалган, жала жапкан sözlerge de çıdap senin sabırın. Elin seni süyüp, ündöp, sürüp durat bu günde. Elin üçün, yurtun üçün aman bolgun sadırım. Elin seni büyük tutat Kırgızstan'ın kadının. Rahmat apa. Rahmat apa. Geliniz. Şarabaşa kayınan Özgün rayonunun Nurdinova Karamat siyasi kurga elek bolan. Rahmat apa. Rahmat. Köp yaşamız. Yüzge çıkınız. Rahmat. 30 yıldan beri eldin oygonboy жатқан ümitlerim büt oygotup eldi kozgop geldiniz. Akayevka da kol çapkanbız, Bakiyevke de kol çapkanbız, Atambayevka da kol çapkanbız. Biroq el uşunçalık oygongon emes. Mınağı jevişkenlerдің bardığın kozgodunuz. Eli emi oygondu. Sizdin prezident boluşunuzga ak jol biz kalayız. Rahmat. Tuğanlar az oşol jaka baram. Bir insana söz bere olayın. Geliniz. Tuğanlar. Assalamu alaykum. Bizi yurtimizga hoş kelibsiz. Men sizden ümit qilib so'rayman Allohdan. Allohim yaxshilik kunlarda bunday yuzgarishlikka nasib qilsin. Meni bolam shu 2016 yil ko'milib ketdi. Nohaqdan o'zgandagilar umrga deb chiqarib berdi. O'shdagilar yana qayta ko'riladi degan Haninaqa nimani qo'ydi. Haliga dori bir ko'ringan yo'q meni bolam. Hozirda Bishkek shahrida 19 sizuvda yotiribdi. O'ta qiynalyapman men, sharoitim yo'q. Bolamni chiqarishlikka shuncha yordam qo'lingizni cho'zib qo'yishingizni so'rayman. Ma'qul apa, terishtirib beraylik. Telefonini olib qo'yinglar. Bo'ldi. Tuğanlar, бұл жаққа да барайын, барына тең қарап қойын туғандар. Тәртіпті сақтап бергеннің ең соңы болып тұрады. Geliniz buna, apa göreyince. Arbanız Sadır Nurkoçoviç, büyüğün katın koşulçudap sen için barızıları çıkarıp kaldık. Denengde topraktan koysun jasat, takdırga peşerengde koydu jasat. Aman sen qaysı kılgan günün üçün tozokon nege tüşet azap tartat. Başkalar en ne dese oşo desin, turmuştun görüş gerek bardık gezin. Kuday buyursa ata-andaşlarının aldığında at çağım aldıda marekege jeteklegen ümitböz. Biz Kırgızbız, iğri joldu tüzөгөн. Biz Kırgızbız, jırtılganды бүтөгөн. Çındıkta aytıp, çındık üçün güçөгөнüm dep saga koldo көрсөткөн Aslankulova salamat. Rahmat, rahmat. Tuğanlar, gelinizler, arar жерден birden alayın, kıska. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Өзгөн районунун мергендер коомунун өкүлүмүн. Биздин коомдо 320 мерген барбыз. 60 жылдык тарыхыбыз бар. 60 жылдан бери биз ошол райондо өзүбүздүн иш мөдөлүбүздү жүргүзүп келебиз. Сентябрь айында жаратылыш коргоо агенттигинин тарабынан Ош облусунун аңчылык жайыттарын бекитүү боюнча конкурс өткөрүлдү. 60 жылдык тарыхыбызды эске албай, бизде 320 мергендин кызыкчылыгын эске албай, болбогон шылтоолор менен комиссия Өзгөн районунун бүт бардык мергенчек жайыттарыны бир колго менчикке берип койду 15 жылга. Биздин көйгөйүбүздү чечип бериңиz, biz кат бердик, ошону бир карап берсеңиz сураныш. Telefon жазып койдуңарбы катка? Азыр. Telefon жазып койдуңарбы катка? Макул. Азыр туруп туруңуз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, куш келипсиз Өзгөн районуна. Мен Караколжа районунун Карагоз айыл өкмөтүндө мугалим болуп иштейм. 23 жылдан бери иштейбиз. Мугалимдин көйгөйү айлыгы аябай аз. 3000ге пенсияга чыгышат. Андан кийин ошол эле Карагоз айыл өкмөтүндө жолдор аябай начар. Союз малынан бери. Сиз жогоруда айтылган проблемалар аябай көп. Мен кыска сүйлөйүн. Ошол Карагоз айыл өкмөтүндө же жаштарга клуб жок, же маданият үйү жок, же болбосо бала бакчабыз жок.
Mına ошол элдин атынан келдим. Siz bugün uşul problemalарды çeçesiz. Siz elbin gözgüsüzsüz, nurusuz, yüzüsüz. Sizge işenim attırağız. Uşul problemalarda çeçip beringizler. Bugün bizdin ayıl ökmöt mekemesi жоқ oturat. Mençikteştirilip atat. Bugünden başlap uşul problemalarda çeçip beringiz. Sizge işenim gösteririz. Rahmat çoğun. Doğanlar. Rahmat. Tartış saqlap turalı. Gelingizler. Hareket kılabız barın. Assalamu alaikum Sadır Nurko'cuyum. Ben Çanget aylığının turgunu Isakıb Yakubacı. Bizden Çanget aylığında köy işler köp bolup atat. Özümüz aytkanday jeykerlerdi kusturup atasiz. Oşo jogorku uydan başlap şu ayıldağı mal urdagan uğurlardan beri şulardı bir jөнгө salıp bersеңizdер. Bu organ adamları bizden sözü söylüyorsan kayta oşo uğurların sözünü söyle, oşoların tarafını talaşadak. Oşon üçün Sadır Kom senden suranıç, mına oşol gerçek uğurlarda Kur'an ayatında Maide Suresi'nin 30. ayetine 30. ayetine deri Allah'ın ayetleri var. Şu ayetleri siz oşo Kalistanın içine girdirip koysanız, oşo ayrıldı oşo uğurlarda biz özümüz yerden, özümüz terbiyelek kessek, oşonu sizin Kalistanı girdirip koysanız, sizden köp götür, soraşıyorsun. Rahmat Aksakal. Negizi tuğra aytasız, bunday köygöylөр var. Bирок Kuday buyursa bara bunun barın жоқ kılabız. Bir gündele bari çeçilip kalbayt eken. Görüp atasızlar özüңүздөр 30 yıldan beri çirip bütkөн sistema, buzulgan ушундай чиновниктер, булардын барын bir günde оңдош өтө кыйын экен. Бирок bara Kuday buyursa оңдойбуз баарын. Sadır Japarov, men mına Murdeke ayından bolup Kalpakta uy salınıp atat. Mına Murdeke nemesinden bizge okşogan minibalitlerge berбей атат, жетчек бербей атат. Ошол кыскасы рахмат. Рахмат туғандар, тура түшүнүңүздөр. Азырдагы Садыр Жапаровдагы айта турган сөздөр мынакей. Макул туғандар, келиңиздер. Тартып эле сактап берсеңиздер туғандар. Az biraz küçük ketти, ошон үчүн biraz токшойм дедим да. Келиңиздер. Hurmatlı Sadır Japarov, men azire şunu aytам sağa. Geçen günü Söz Konusu Ministri pensiya yanvar fevralda ayda berilmeyecek dep aytты. Bu siz kançı karaysiz. Sebebi de Kırgızistan'ın 50% pensiyaları. Rahmat. Жаштардын атынан келиңиz. Berilet, pensiya пособиялар berilet. Mına жылдын ayağına çeyin japtık. Birinci kvartalda da Kuday buyursa uağ menen berilet. Şaylanıp Kuday buyursa kelip kalsak yanvardan başlap iş alıp para başlayız. Bunu aldın alabız. Assalamu alaikum, hurmatlı elim. Sadır Nurko'cuyuz, kuş geldiniz Özgür şahrına. Sizde daim koldoyuz. El için oturdunuz, hem el biz sizde kolda biraz udap kalasa. Aytar sözüm, hükümette az aytıp, elдің işine girip, жаштарды дегенimiz sebebi, hükümette tamırlaşıp ketken, siz жақсы bilesiz. Hükümette tazalap, yürekten iştey turgan жаштарды же çoңдорду деле алыңыз. Жаштар ошон үчүн бөлүндүк. Себеби ошондой жаштардын бөлүнгөнүбүздүчү. Sadır Nurko'cuğum şunu жақсылап карап бериңиz. Эми ишеничи sizde. Tuğra, Kuday buyursa siz menen konstitutsiyаны referendumdan ötkөрсөк, andan keyin anan bardык reformalar жүрөt. Кыскарчуу министрликтер кыскарат, баягы азайчылар азаят, баарын иретке келтиребиз бул жагын. Келиңиz. Урматтуу Жапар Саркожоев, бизге хуш келипсиз. Биздин башыбызга оор иш түштү. Биздин 5 балабыз Ош областынын оперлери Кызылкыяга Ош областынын тергөөчүсүнүн топтому менен областтын буйругу менен барып Кызылкыядан bir кылмышкерди тутуп келишкен. Tutkаны барган мезгилде кылмышкердин колунда пистолети бар экен. Менин баламды атууга аракеттенген. Менин баламды атканда жанындагы 4 баланы да атып пешетөң өлмөк. Бирок балдардын ушундай ыкчам иштегендигинен аны пистолеттен алып баланы кармап келишкен. Кармап келген мезгилде Ош областынын тергөө бөлүмүндө тергөөчү жоктугунан bir kabinetке киргизип коюп, балдар чогулушка жетекчиси киргизип берген. Чогулушта отурган мезгилде бир офицер карап турган. Ошол малда баланын ажалы жетип өлүп калыптыр. Ал
Operler uruşka akısı çok bolsa, jöndön jenine turup eliptir. Al bu kılmışker murda mümkün, özü başka köp kılmıştı işte, oşondan acalı jetkendir. Hazır bizden 6 balağızdı, bu kemkan törgösünde 1 aydan beri kamal çatat. Sizden suranıcığız, şu 6 atenenin, baldardın atenesinden şunu açığa çıkarıp, şu çıkkandayın dili suraştırsa bolmay mı? Biz oşonu suranağız sizde uşulcaktan hakikat çeçip erettip. Ağilet büroksun bayıp, bizden baldar ant verip, elden tartıyı saktayız de işlep çatkan mezgilde uşul bolutat. Urmatlı, sizden şu suranağız. Makul, arız yazıp, telefon menen yazıp koysanız astına. Teriştirip karap bereli bunu. Urmatlı Sadır Japarov. Mına sizdi el kolдойт. Birinci kündün açık turganı, Kudayдын koldaganı da bildiremiz. Ekinci, her bir adamdı kelgile, baskıla, çoğuluşka, jıyınga demesten öz jürögü menen, öz sezimi menen jol kiranı özüz төлeymiz, marşrutkаны alıp keleli dep kelgeni sizdin prezident bolgonunuzdu esepteymiz. Bu kelechekte sizni prezident dep sıylaymiz, koldoymiz. Men aytarım, Murzakayıl hökümetinden bolamın, bizde sot meselesi jakşı çeçilbeydi. 10 yılda keçilmegen meseleler var. Oşolordu karaşka köngül burup koysanız. Dağı. Rahmat. Assalamu alaikum. Salamatсыздар бай. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кызылжылоосунда кадырлуу коноктору, урматтуу кадырман карайкар. Кыргыз көзсүз жашаганга көнсө да көрдөй жашаганга көнгөн эмес. Kırgız жыламаш жашаганга көнсө да жыландай жашаганга көнгөн эмес. Kalkın süygen tileги бар, kalkının kamçısın çağır bilegi var, kammanasıtay жүрөgü var. Sadır Nurkожоевич'ni koldoydu. Antkeni el baylık adilet, tayanıcı kalıstık, geleceğe hakikat. Adilet bolbay, el jarbayt, hakikat mamleketken жерде işan olmayt et. Benim maksatım bilimdeki intimakçılık. Çındıkta etmezsek iman жоқ olur. Жердің құты елінде, елдің құты бейінде салтты білген, нартты білген, ешбір ел başqarат дейді. Ылайым кесіп етуіні сізді көзінен сақтасын, қарғаш алуының сөзінен сақтасын, қары жердің төшінен сақтасын, азыр құлақта көйген ақмақтарын өзінен сақтасын. Құдай жолыңызды алсын, жақсылық тілек болсын, жаратқан тілек болсын, ел жұртымыз қанат болсын, жеңсізге жең болымыз, белсізге бел болымыз, дұшманға сел болымыз, өлкен, toğ memleketten prezidentlerine teң bolumuz. Siz aytkan Çangep özgön joluna özgöçe kabul bolsunuz. Rahmat. Rahmat. Uşul ağamdın tilegine koşulganlar var mı ken? Sadır Nurkожоевич Japarov'tun koldoşuları var mı ken? Buyursa tuğanlar, mınaki sizler koldop tursanızlar, 10 yanvar günü Bursa Kırgızstan'ın geleceği için жаңы барактар ачыла тургандай, жакшы бир үмүттүн алдында турабыз тугандар. Андыктан туура түшүнүңүздөр. Убакыт деген убакыт тугандар, дал ушундай эле сиздерге окшогон эл дагы бир башка жерде күтүп турат тугандар. Ордолу Ош шаарында. Ошондон тугандар, эгер биздин Садыр Нуркожоевичке мүмкүнчүлүк берип, эми жакшынакай суроолоруңуздарга жооп алдыңыздар. Эми жакшынакай өзүңүздөрдүн ак батаңыздарды берсеңиздер, albatta жақшынаға қылып ұзат алсақ. Анда болса сөздің кезеге ақ бата беру үшін. Урматтуу өзгөндүк бир туугандар, мына азыр мени Адахан Кимсанбаевич боюнча оюңузду билдирип койсоңуз деген суроо келди, айттырып атышат. Адахан Кимсанбаевич бул татыктуу Кыргыздын чыгаан жигиттеринин бири. Мен өтө жогорку деңгээлде сыйлаймын, баалаймын, аны өзү да билет, мамилебиз жакшы. 30 жыл оппозицияда жүргөн адам, бул оңой эмес. Анткени бир 10 жыл оппозицияда болобуз деп жок болуп кете жаздадык. 30 жылдан бери жүрүш бул оңой эмес. Эмгеги сиңген Кыргыз мамлекетине, элге, мамлекетке дегендей жүздөгөн мыйзамдардын автору, бүгүнкү күнгө чейин мыйзамдар иштеп атат, элдин пайдасына, мамлекеттин пайдасына. Ошондуктан менин мамилем а кишиге абдан жогорку деңгээлде сыйым да бар, мамилем да бар. Жакшы чыган инсан, өзүңүздөрдүн кулунуңуздар. Менин пикирим ушундай мына Мадымаров боюнча. Карандымысы келиңиздер туугандар, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей, о миң деп алган жайып бата берели. Каракулжа районунун Аксакалдар кеңешинин төрагасы, эмгек сиңирген дарыгер Ибраимов Сейтакун Аксакал, келиңиз. О мин ардактуу мусулман бир туугандар,
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı Sadır Nurg'o'yevich, siz Kırgız Respublikasının prezidentliğine talapkar katары Karagöz rayonunun 500 kişi geldik. Uzun sözün kıskası acı işi katarında Kırgız Respublikasının birleştirme barajçıları yeri katarında sizge ak batamdı arnap koyayın oğlum. Amin. Kudayım Allah Teala, dinim İslam, Peygamberim Mustafa, kıvıldan Mekke'ye gittiğim Kur'an-ı Kerim. Ya Rabbim, uşu bizden insanımızdı. Kırgız memleketinin bardık cügün öz moyununa götürüp, şunday tatal gırdağın çoğu köşkinin moynuna algan, biz Kırgız elinin çıkan oğlunun biri, oğlumuzdu Allah'ım, ömrüne bereke ver, imanın salamat kıl, eli yurtuna, üy bilesine, yakınlarına, yaratkan emgegin Allah Teala'ma jaksın. Kuday Teala'm mındayın kömüründe Allah Teala'm bardık yaşlıklarda tanısın. Tilek maksatına jet, akılına akıl koysun. Eli yurtun sizge cin dili, çin dili üzmenen, çin ihtiyarız akbatağızda alıp geldik. Kuday Teala amin davru yolu. Kuday Teala tilek maksatına jet. Siz Kırgız elinin yaranları katarı bana Özgün Karagözer'in elini sizde koldoy. Siz Kuday Teala prezidentlik arjoluk takı oturasınız. Oturgan taktınız söylüktü olsun, arjoluktu olsun. Tilek maksatına jetiniz amin. Allahu Ekber inem. Amin. Allahu Ekber. Туғандар, қандай тосып алсақ ошондой тартипте узатып алалы Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Садыр Нуркожоевич Жапаровска кол чабуулар менен узатып коелу. 10-январ күнү колдойбузбу? Токто. Туғандар, бир бата аз, экинчи бата саз деп коет. Батанын ашыкчасы болбойт. Келиңиздер, ошондуктан дагы бир алакан жайып коелу туғандар. Себеп дегенде бата алгандыгың амандыгың дейт. Амин. Ардактуу мусулман бир туғандар, бата ыйык. Келиңиздер. Амин. Микрофон. Bizde ilgerten aksakallar salt boyunca elden burada kalaoğullarını aytat. Tilegin tilek. Bolgon dasiyatını aytıp gelgen. Men Sadır Nurkojоевичка bir gana Kırgız'ın makalını aytkim geledi. Bir bunday degen bölököy makal var. Atanından bala akıldı olat. Kaçan gana atanın katalığın joyabilse. Emine büyükmün. Bala çakan bilen uzun ömür Kuday versin. Baktılı ol. Şıgılıp Kırgız elinin başçısı olgandayın. Kırgız elinin dünyaya tanıtkan aldığınkı memleketlerden başçısı olup göver. Alanı özgöndüklerimden Karagılcalıktırga kayrılarım. Uşu şaylağı günü bardığız bir adamday olup özümüz emes ayıldaklarımızın bardığın ügüttüp uşu Sadırga doğuş bergidey olaylık. Şöyle Kırgız elin Kudayım arganda kırışıklardan saktasın. Andı içinde Sadır oğlum sen de bala çıkan arganda kırışıklardan sırtkarı ol. Tınç bol. Elimiz tınç bolsun. Amin. Amin. Allahu Ekber.